Саламатсыздарбы? Мен Темирбаева Акылай. Ош областынын Өзгөн районунун коррупцияга каршы жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо комитетинин коомдук бирикмесинин координатору болом. Мен антипресске мына экинчи жолу чыгып жатамын да. Баягы күнү да келгем. Себеби 12 август 2022 жылы башкы прокурор Курманкул Зулушевго арыз менен кайрылгам да. Ош областынын Каракулжа районунун айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Жээнбековдун Өзгөн районунан Дүмбүлак айыл өкмөтүнүн Бакмал айылынан Өзгөн Мырзеке Түндүк Батыш тарабынан жер тилкесин мыйзамсыз басып алгандыгы жөнүндө айтып кеткем. Өзгөн районунун прокуратуралуу Узакбай Улукбек мен антипресске башкы прокурор Курманкул Зулушевго кайрылгам да. Качан? 12 август 2022 жылы Өзгөн районуна келгенде. Кечээ жаткан 2 ай болду. 2 ай. 4 ай болуп кетти муну бергениме. 4 айдан бери ана мына деп путум жолдо калды. Прокуратурага кирип, тияк бияка кирип. Анан кийин Сооронбай Жээнбековдун ошо кызмат акыбалынан пайдаланып көп нерселерди Бактыбек Жээнбеков алыптыр да. Жээнбеков Каракулжа районунун айыл өкмөтү. Айыл өкмөтү болгонбу же азыр да барбы? Азыр деле болуп иштеп жатыптыр. Ушул учурда делечи. Бактыбек Жээнбеков ушу акасына таянып көп нерселерди өзүнө ыйгарып алган да. Даже өзүнүн айыл өкмөттөрүндөгү жерди дагы басымдуулук кылып алган. Кала берсе биздин Өзгөн районунда Дүмбүлак айыл өкмөттөгү жер тилкесин дагы. Кайсы айыл? Бизге Дүмбүлак айыл өкмөтү. Дүмбүлакпы? Дүмбүлак айыл өкмөтүнөн жерди мыйзамсыз кабыл алган. Атамдын мураскору деп. Атасынын мураскору эмес, атасынын өлгөнүн деле билбейт экен бул. Кийин биз сүрүштүрүп, прокуратура менен сүрүштүргөндө жалган чыгып, бүт документтеринин баары жалган чыгышты. Документтердин бүт баардыгы. Себеби ал жерде прокуратура ийнесинен жибине текшерип 4 ай өтүп кетти деп атпадымбы? Көрсө, тиги атасынын өлгөндүгү тууралуу кагаз алалы десек алдырбай жүргөн. Анан через прокуратура аркылуу анан аныктап ушул мезгилге туш келип калдык да. Ошондо Дүмбүлак айыл өкмөтүнүн кеңешине караштуу болгон айыл өкмөтүнүн тургуну деп көрсөтүлгөн Өзгөн районунун мамлекеттик администрациясынын мурдагы башчысы Анарбаев Аким болгон. Анарбаев Аким Дүмбүлак айыл өкмөтүнүн мурдагы айыл өкмөт башчысы Түркбаев болгон. Мурдагы айыл өкмөт, Дүмбүлак айыл өкмөтүнүн. Түркбаев жердин багытын аныктабай туруп, жер кодексинин талаптарын бузуу менен жеке менчикке 014 га жер тилкесин берип жиберген. Мыйзамсыз берип жиберген. Бунусу да такталды, туура эмес чыкты. Кадастр мамлекеттик кызматкеринин тарабынан Эрмамат Жээнбеков 28/2009/98 жылы каза болгон. Дүмбүлак айыл өкмөтүнүн 2002 жылы токтом чыгарылып, мыйзамды одоно бузуп, өз кызыкчылыгын ойлоп, өзүн билем өтөм төргүлөм дегенде 2004 жылы мамлекеттик актыны беришкен. Ош областынын районуна карагыл сотунун Сарбаев деген Өзгөн районунун соту мурда караган, биринчи караган. Караганда Каракулжого жер тилкесинин мыйзамсыз болгонун билип, агасынын президенттиги болгонуна байланыштуу өткөрүп берген да. Кийин Узакбай Улукбек, Өзгөн районунун прокурору Узакбай Улукбек мага жооп берген катында Бактыбек Жээнбековдун Дүмбүлак айыл өкмөтүнүн баланысына жер мыйзам алынып, жерди мыйзам алгандыгы жөнүндө аныктап берди. Ош аймактагы жер суу көзөмөлүндө башкармасынын башчысы Абдыраевга Бактыбек Жээнбеков Дүмбүлак айыл өкмөтүнүн баланысына басып алган жер мыйзамсыз экендигин билдирди бизге. Дүмбүлак айыл өкмөтүнүн баланысына өткөрүлүп берүүгө зарыл экендигин сурады. Өзгөн район прокуратурасы
12-9 ай 2022 жылы Өзгөн район прокуратурасы номер 11-2536-22 сандуу катынын негизинде доогер жерди жана сууну көзөмөлгөө кызматынын Ош региондору аркылуу башкармасынын Бактыбек Жээнбеков кадастр мамилесинде Өзгөн филиалынын кызматкери мыйзамга одоно бузуп жоопкерчиликке тартууга Ош областынын Өзгөн районунун соту төрагасы Бөкөнбаевга берилген. 11-10 ай 2022 до арыз кеткен прокуратурага билдирип, прокуратуранын каттай берип, бутун прокуратурага бардым да, Бөкөнбаевга барсам, жолдон ана мени кайтарып алышты. Өзгөн району Узакбаев прокурор. Келиңиз, кайра биз эме кылдык. Оштун сотуна бердик деп чакырышты. Облус сотко чакырышты. Чакырып Ош область сотуна болот дешти. Анан кат келди. Адраев Бактыбек Жээнбеков Дүмбулак айыл өкмөтүнүн баланысындагы жер мыйзамсыз жол менен басып алган гос актыны жокко чыгаруу менен жоопко тартуу боюнча кадастр мамлекеттик Өзгөн филиалынын кызматкеринин жоопко тартуу боюнча Дүмбулак айыл өкмөтүнүн караштуу Бактыбек Жээнбековдун жери деп аталган жер тилкесин мыйзамсыз деп аныктап, прокуратура сунуш менен Дүмбулак айыл өкмөтүнүн баланысына жери болуп аныкталып, 26/10/2022 жылы Ош областынын администрациясынын сотунун төрагасы Сүйүналиевка мыйзамсыз жерди Дүмбулак айыл өкмөтүнүн өткөрүп, өзү билемдик менен токтом чыгарган гос актыны берсе, кызматкерлердин мыйзам чегинде жоопко жана жаза тартуу боюнча доо арыз кетти. ДС Сүйүналиев доо арызды кабыл алганын өзүнүн колу менен почта аркылуу 27-10 ай 2022 жылы сот процесси болуп, кат жүзүндө мага жөнөттү. Урматтуу жогорку соттун төрагасы Базарбаев Зайырбек Курамалиевич, сиздин суранарым Ош областынын администрациясынын сотунун төрагасы Сүйүналиевди өзүңүз контролдоруңузга алып, Бактыбек Жээнбековдун мыйзамсыз басып алган Дүмбулак айыл өкмөтүнүн балансынын жерин областтык Өзгөн району Дүмбулак айыл өкмөтүнө өткөрүп, жана Бактыбек Жээнбековду жана бүт тиешелүү кызматкерлерди каттуу чара көрүп, жоопко тартып берүүңүздөрдү суранам. Неге дегенде Акылбек Жапаровго чалдырып токтомдун жана сотту сатып алдым деген жүрөт экен. Башкы прокуратура тапшырмасы менен Өзгөн районунун прокурору Улукбек Узакбаев жердин мыйзамсыз экенин жана кызыкчылык ойлоп, мыйзам бузуп, кызматкерлердин жоопко тартууга сунуш берди. Башкы прокурор Зулушев Курманкул Токторалиевичке сизге рахмат, президенттин тапшырмасын так аткардыңыз. Өз сөзүңүздө турдуңуз. Жана Бактыбек Жээнбековдун Каракулжа районунун караштуу жердин өз кызмат абалынан пайдаланып, жерди басып алганы боюнча Каракулжа районунун прокуратуралык Кыргыз Республикасынын Жаза кодексинин 337 беренесинин кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланып жана иш козгоп күнөөсү аныкталды. Сотко өткөрүлүп берилди. 21 ноябрь 2022 жылы Ош областынын соту Жумагулов, Өмүркулов, Алымкулов, Бактыбек Жээнбеков Кыргыз Республикасынын Жаза кодексинин 337 беренеси менен жоопко тартуу боюнча оор кылмыш боюнча жоопкерчиликке каршы экен. Урматтуу жогорку соттун төрагасы Зайырбек Курамаевич, сизге ишенем. Сотторуңузду өз областтык Каракулжа районунун айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Жээнбековду сатып, коркутуп, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго чалдырып, сотторду сатып алам деген жалган деп ишенем. Каттуу чара көрүп, жоопко мыйзамды өдө коюп, Садыр Нуркожоевдун сөзүн барго, крыша жана акча чечпейт деп жооп мыйзам чегинде тартып, жаза көрүп беришиңиздерди суранам. Урматтуу
Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич жана Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич министр дагы жоопко тартылып атасыздар го. Неге өткөндө дагы кайрылдым. Сиздерде Каракылжа районунун айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Жээнбековду алыңар жетпейт. Ташиевди сатып алдым деп жүрөт экен. Бактыбек Жээнбеков мыйзамга ишенбейби? Силерде катуу суранам. Мыйзам ишин контролдо жоопко тартып берүүңүздөрдү суранам. Түшүнүгүм боюнча ошо Бактыбек Жээнбеков мен деген атамдан мураска калган деп Дүмбулак айыл өкмөтүнөн жерди мыйзамсыз кабыл алган. Кызыл китеп кылып алып 2014 алганда көп болуп калды. Анан элдер кайра мага кайрылышты. Бизден ушундай мыйзам салып атты, атам жашайт деди деп элдер жалпылап атпайбы? Анан мен барып текшертсем, ал туура эмес экен. Атасынын өлгөн жылын да билбейт экен. Жээнбеков. Анан кара кагазыны ошо атасы өлгөн жерден Каракылжадан алдырып, анан жеринен жанагы мыйзамсыз алган жерлердин баардыгын тарттырып 14-төн 20 сотикке чейин кетирип алыптыр да, эми аяк биягын курчуп алыптыр да. Анан элдердин үйлөрү салынбай атса, элдерге жер жетишпей, бала чакасы менен үйүндө көпүлөлүү болуп атат, ошолор арызданганынан анан мен текшерип чыктым да булардычы. Текшерип чыксам, айтып атпайбы, менин атам мурасы калган. Анан атасынын мурасы калган десек, атасы калып атыр, атасы ошол эле жерде экен. Бүт барып прокуратура текшерип. Атасы тирүүбү? Жок, өлүп калыптыр атасы. Атасы 4 жыл өлүп калгандан кийин документтештирип атпайбы? Жараксыз кылып. Анан документи жараксыз болду, жери жараксыз болду, жанагы мыйзамсыз чечкен сот дагы жараксыз болду. Баарын тактап, анан кийин силердин астыңарга келип жатпаймынбы?